Эгерде жашыңыз 18-ден ылдый болса, видеону көрүү сунушталбайт. Сиздин психикаңызга таасир этүүсү мүмкүн. Видео болгону мистика, мифологияны сүйгөн адамдар үчүн арналган. Бул окуяга аябай эле узак болгон. Кимдир бирөөлөр уккан болушу мүмкүн, а кимдир бирөөлөр жок. Канткенде да бул окуяны мен силерге айтып берейин. Анда эмесе кеттик. Американын эски шаарчаларынын биринде бир кыз өзүнүн туулган күнүн белгилеп, өзүнүн досторун, классташтарын, бардык жакындарын чакырып, кичинекей кече өткөрө баштайт. Кече да аябай кызыйт. Кече аябай кызып, оюн зоок, оюн күлкүнүн баары бүткөн соң, бардыгы отуруп, бири-бирине коркунучтуу окуяларды, башынан өткөн кандай коркунучтуу окуялар болсо, ошолор жөнүндө бөлүшө баштайт. Ошентип бири-бирине коркунучтуу окуяларды айтып берип отуруп жатып, арасынан бир бала тура калат да, ошол кыздын үйүнүн жанында жайгашкан мүрзө жөнүндө сүйлөй баштайт. Ал баланын айтымында ошол мүрзөнүн так ортосуна бир аял көмүлгөндүгүн, ал аял көмүлгөндөн кийин анын мүрзөсүнүн жанына барсаң, ал сени тартып, ошондон ары алып кирип кетет деген жомок окшогон сөздөрдү айта баштайт. Албетте, бул окуяны уккандан кийин ал жерде көпчүлүк адам күлкүсү келсе, көпчүлүк адам ишенген жок. Анткени бул кайдагы эле бир ужас кинодо болуп жаткандагы бир жомок сыяктуу эле сезилди. Анан бул тема ачылгандан кийин ар ким ар кандай ой пикирин айта баштады. Кээ бирлери чындап эле болуп калышы мүмкүн деп айткан болсо, а кээ бирлери такыр эле ишенген жок. Ошентип ал жерде биринин оюна бири кошулбаган талаш тартыш сөздөр пайда боло баштаганда, үйдүн ээси, ошол кеченин ээси, ошол мүрзөнүн жанында жашаган баягы кыз баардыгын сөзүн ортодон бөлдү да аябай күлүп чыкты. Ал кыз күлүп бүтүп, эмне, силер баарыңар жин болуп калгансыңарбы? Кантип эле ушул нерсе бул жашоодо болсун? Же эмне коркунучтуу кинолорду көп көрүп алгансыңарбы? Кыздын бул сөзүнөн кийин ал жердеги достору кыздын сөзүн талкуулай башташты. Кээ бирлери кошулган болсо, кээ бирлери кошулбастан, сен үйдө отуруп, өзүңчө кыйын болуп сүйлөй бересиң. Ал эми чыныгы жалгыз ошол жерде өзүң жалгыз болгон учурда окуя башкача болот да, деген пикирлерин айта башташты. Ошентип бул тема алардын ортосунда аябай кызып кетти. Ушунча нерсени, ушунча эрдикти көрсөтүп алган ал кыз андан ары жеңилип калууну туура көргөн жок. Ошол жерден кыз, макул, мени ошончо эле үйдө отуруп кыйын болуп сүйлөп жатат десеңер, келгиле мен силерге ушул нерсени далилдеп берейин деп чыкты. Анда арасынан бирөө, эмнени далилдеп бересиң? Эмнени далилдеп бермек элем? Бул нерсе жомок экенин далилдеп берем да. Жүргүлө, анда мындай кылайлы. Мени менен чогуу барасыңар да, мүрзөнүн дарбазасында туруп турасыңар. А мен болсо жалгыз караңгыда өзүм ошол мүрзөгө чейин барып, кайра чыгып келемин. Анда дагы арасынан бирөөсү, макул, ошончо эле эр адам экенсиң, эрдигиңди бизге далилдегиң келип жатат экен. Жүргүлө анда мүрзөнүн дарбазасына чейин чогуу баралы да, андан ары ортосуна ошол аялдын мүрзөсүнө дери сен өзүң жалгыз барып кел. А бирок сен чындап эле ошол аялдын мүрзөсүнө жетип барып келгендигиңди бизге кантип далилдейсиң? Кел анда мындай кылайлы. Биз сага бир бычак берейли, сен бычакты ошол мүрзөнүн жанына сайып кел. Эртеси биз барабыз дагы, анан сен чындап эле ошол жерге жеткендигиңди биз көрүп, анан ишенели. Бардыгы ошентип караңгы түндүн ортосунда мүрзөнүн эшигине жакындашты да, бирок кыз чындыгында коркуп баштаган эле. Мүрзөгө жакындаган сайын коркуп, бирок коркконун сыртына чыгарып досторуна билгизгиси келген жок. Анткени ага чейин ал өтө эле катуу сүйлөп алган болчу. Мүрзөнүн эски дарбазасында бардыгы калды да, кыздын колуна бычакты карматып, кызды жөнөтүштү. Кыз жалгыздагандан кийин андан да катуу корко баштады. Секин жылып отуруп, мен эмнеден коркмок элем? Бул жерде эмне болмок эле деп өзүн алаксытып отуруп, ошол аялдын мүрзөсүнө жетип келди. Мына жетип келбедимби, эч нерсе болгон жокмун. Бул жерде эмне болмок эле деп өзүн алаксыткан кыз бычакты өзүнөн бийик көтөрдү да, мына сага деп сайды да, эми гана аркага бурула баштаган болчу.
эми гана аркага бурулуп, эми биринчи кадамын басайын деп жатканда эле аны бир нерсе кармап туруп калды. Өзү аябай коркуп жаткан адам, ошол нерсенин болушун каалабай жаткан кыз бул нерсенин чындап эле болуп жаткандыгын, басышына каршылык болуп жаткандыгын сезгенден кийин аябай катуу корккондуктан катуу кыйкырып, жардам бергиле, ал мени чындап эле кармады деп кыйкыра баштады. Достору сыртта узагыраак күтүп калышты. Күтүп отурушуп алар кыз кайтып келбегендиктен эмне болду экен деп кабатырланып, баардыгы биригип ошол жакты көздөй басып жөнөштү. Достору ал жерге баргандан кийин ал кыздын ал жерде аябай бетинде катуу коркунуч менен каза болгон денесин табышты. Ал жерге барып достору окуяга күбө болушат. Бирок чындыгында окуя чындап эле ал жерден аял чыгып, аны кармап алган эмес. Ал нерсе болбогон нерсе болчу. Болгону кыз ал жерге аябай коркунуч менен баргандыктан калтырап титиреп отуруп, эптеп эле бычакты сайып качсам деген ой менен бычакты сайганда өзүнүн юбкасын кошо жерге сайып салган болот. Жана ошондуктан ал эми эле бурулуп артка кайтарда бычак жерде юбкасы менен кошо сайылып тургандыктан кичине каршылык көрсөтөт. Ошондуктан кыз ал нерсени чындап эле болуп жатат деп ойлоп, катуу корккондуктан жүрөгү кармап каза болуп калган болот.